информация кетпедиби? Балдардын чачынан, окуучулардын чачынан повышенная радиация наблюдация этип атат деген информация бар да. Ошого сиздер реакция жасап билдиңиздерби, чынында эле ошондойбу же жокпу деген сурооду эле берип атам. Ошого эле жооп берип Жок экен, андай изилдөөнү жүргүздүк, жок экен. Жок бекен андай. Мындайча айтканда жалган бул. Ошондойбу? Ушундай. Анда официально чыгып жарыялап койбойсуңарбы? Бүгүн эле. Жарайт. Ошону официально чыгып обосновать этип, изилдөө жүргүздүк деп, ошол комиссия кандай түзүлгөн, качан түзүлдү, кандай иштерди, кайсы параметрлер менен, кайсы методалар менен ошонун баарын изилдедиңер. Анан балдардын состояниясы кандай, анан ал информация каяктан чыкты. Мындай нерселер дүргүлөнгө салат да. Эгер жалган болсо, нады ушундай информация бергендердин бардыгын жоопко тартыш керек. Так же нельзя? Кандай деп ойлойсуз? Ошол жөнүндө мага бир информация берип койсоңуз, сиз дагы. Кагаз түрүндө берелик, департамент. Кагаз түрүндө. Этого достаточно, да, вот обращение, или нужно официальный запрос делать? Беребиз. Анан неме Канатбек Рахмедович, жанагы эмеде мына шаарды эле карап атабыз, жанагы эмелерди, твердый отходдорду немеге жагып атпайбызбы? Резина, пластмасса, андай дегендей. Ну, шаарда более-менее налаженный, да, контроль за этим делом. Вот. А вот биздин айылдарда Аманкан Батырбекович экөөбүз бир жерде жашайбыз. Вот. Кеч киргенде эми жөн эле, ну, түшүнсө болот, берки чөп, сөп, ондай мындайды жакканы көмүр это неизбежно, да. А вот ошонун баягы баняларын, частный баняларды, өзүнүн үйдөгү баняларын жакканда жана резину, пластмасс, бирдекелерди, это же настоящее отравление, да. Невозможно просто дышать. Ошондон бир мындай катуу контролго алып койсоңуздар, именно вот по сжиганию резины и вообще вот эти вот ядовитые эме чыгарган немелерди чыгарганды, да. Вот, ошондон катуу алып койсоңуздар да. Анан неме Максатбек Шакирбекович, сизге мына отургузган жылың отургузасыздар, дарактарды. Жылың канча в среднем отургузасыздар? 15 000 тегерегинде. 15 000 тегерегинде. Ошонун выживаемости канча? Канчасы алып өнүгүп кетип атат? Выживаемость айтканда мен цифрасын азыр айта албай атам. Но точно не 100%. Ну, 100%. Не то, что 30%, Султан Иванович. Выживаемость. Выживаемость. Ошол да 70%. Тиген, бизде кыргыздар тигебиз, бактычы, аябай жылына тигебиз да, бирок бир карабайбыз. Ошол да. Калат, тиккен боюнча калды да ошойдон. Ал карабаган себеби мындай да, тигиши тигип коебуз дагы шарт жок да вообще. Вообще азыркы күндө ирригационный система кайсы состояние, кандай состоянияда Бишкектики? Жалпы по районам, по всем этим. Там же могулар илгери СССР малында вообще прекрасная ирригация болчу да. Жөн эле суктанчы барды келипчи. Вот, арычный система деп жөн эле суктанчы да. Азыр болсо жанагы беспорядочный жанагы курулуштар башталды дагы, ирети жок. Ошол эми бүт барды бузулду да. Канча ошол ирригационный системасын канча процент иштеп атат азыр реально? Эми так 407 километр ирригациялык системабыз бар. Анын ичинде вот подлежат полной замене порядка 160-170 километрдин тегерегинде. Жок, полная замена понятно. Силер мен эмесине функционирует. Какая часть? Функционально кайсы иштеп, канча процент иштеп атат? Себеби деген функционально бузулганда жанагы стройкалардын артынан. Ушу болгон эме ирригацион сеть менен суу келсе баарын айдап атабыз. Просто бузулган жактан агып кетип атат. А бирок сиз негизи туура айттыңыз. Эң башынан мисалы үчүн өйдөгү зоналарда прям момундай обход кылып куруп кетишкен да. Мисалы үчүн үй курулат, ирригацион сетьти жылдырат, ал ирригацион сеть карасаң, ал кайда өйдө айдаш керек болуп. Андай точкаларыбыз да бар. И не одна вот магистральный точкаларда. Үй курууга уруксат берип атканыңыздарда ошол ирригационный система вообще надземный, подземный инфраструктураларды мындай талабы менен бересиздерби? Ошону соблюдать этип деп. Ошонун учету менен ал жерде подземный инфраструктура да бар, надземный инфраструктура бар. Унун бардыгы бузулуп атпайбы ошол жерде? Понимаете? Мало того, что роза ветров там не соблюдается. Еще и моундай бүт бар жактуу жанагы курулуш бизнеси бүт бар талкалап атат да мындайча айтканда шаарда. А бул деген эме болгондон кийин анан ал болбосо отургузасыңар дагы, анан кийин еще больше чыгымдарга чыгып там
ручной полив, анан кийин жанагы суу ташымай, андай тигиндей, аны менен алыска барбайбыз. Себестоимость этого дерева же колоссальный болуп кетип атпайбы? Силердин эмеңер жөн эле эмеге кетип атпайбы? Каяка, или вы специально это делаете, чтобы можно было списать туда? Мынча ташыдык, мынча койдук, туда-сюда, андай-мындай деп. Бул, это же, кандай десе, это элементарная бесхозяйственность, да? Элементарная бесхозяйственность. Азыр мана эмеден любой сурооду мана коллегаларым берип атат. Бул жерде элементарная бесхозяйственность. Жоопкерчилик жок. Жанагы бесхозяйственность. Ошонун артынан да болуп атат. Көп нерселерди мисалы организационный эле нерселер менен бүтүрсө болот. Эч кандай чыгаша жок эле бүтүрсө болот да көп нерселерди. Организация ирригационной системы полива, это же в основном надо прежде всего продумать функционально, жакшы иштеш керек да. А силердики болсо 407 эмең канча процент функционально иштейт, функционально иштебейт билбейсиң. Азыр айтып атасың, алмаштырыш керек. Это второй вопрос. Алмаштырыш. Пек Райымберди жооп бербейсиңерби? Курулуш агентствосу. Барбы? Жокпу? Курулуш агентствосу барбы курулуш? Гострой. Амираев, Гострой. Силер берип атпайбы суроону, Султан Рашидович? Жанагы үй салганга улсат бергенде силер карайсыңарбы деп атат каналдарды. Силер бересиңер улсат. Обязательно каралат. Талаптар Жооп бербейсиңер, депутат суроо берип атпайбы силерге? Ооба. Эмне ооба? Каралат бул маселелер. Жок, бүгүнкү күндө айта аласыңарбы, ошонун жанагы салынган жерлерде кандай состояниеде ошо ирригационный подземный инфраструктуралар бардыгы? Ошол же ток өткөн жердин астынан, суу өткөн, канализация өткөн, ошонун состояниялары кандай өзү? Талаптар коюлат, тех условия берилип атканда инженерный компаниялар ошондой условиялар берилет, ошонун негизинде приемка караганда полностью көзөмөл болот да бул жагынан. Недоработка болсо Сиз таштырып коюңузчу өзүңүз. Амираев Максат, Гостройдо заведующий отделом развития мониторинга ЖКХ. Урматтуу заведующий, мына вице-мэр айтып атат, жооп берсе. Жанагы жаңы салган үйдү айландырып салган арыкты. Кайра суу өйдө көздөй акпай атат деп атат. А силер карап атасыңар. Бул жерде маселе комплексный. Бишкек глав архитектура мэриянын мемесинде составына кирет. Бул маселе жанагы мэрия менен полностью комплексно маселе жүргүзүлөт. Негизи жанагы зелен строй деп коебуз ирригационный системаны караганда. Алар деле обязательно тех условия берип атканда, то есть приемка кылганда катышышат. Госэкотехинспекциянын эмесине талабы боюнча. Жок, силер кайра эле ошондой да, анандай мындай болуп атат, анын эмесиде, мунун эмесиде, и в результате получается хозяины жок да. Мындай кылбайсыз, Султан Рашидович, урматтуу вице-мэр, силер бизге так бергилечи. Гостройдун күнөөсүнө мына бир каналдар иштеп атат деп жазып бергилечи бизге, кагаз түрүндө. Могулар туура эмес улсатты берип койгон үй салганга. Мынау жер бузулду деп бергилечи, анан биз Гостройдон сурайлы. Азыр бири-бирине шылтамай экен да. Бул бияка шылтайт, сиз жака шылтайсыз. Бергиле бизге. Гострой мына могу үйлөрдү салган, мына каналдарды бузган. Ошого улсатты берип койгон, мына бүгүн иштеп атат полифте туруп. Анан биз Гостройдон сурайлы. Ошол жетекчиден сурайлы. Ким бергенин сурайлы. Бергиле. Кагаз түрүндө бергилечи, анан сурап көрөлүбүз. Аманкан Батырбекович. Аманкан. Бирок той лазым, вице-мэр кечиресиздер айтып атат да. Өдө жакта баягы каналдар, өдө жак суу, өдө көздөй айдалган, вокруг кеткен каналдар бар депчи. Ошол жерлер кайсы жерлер ошону так айтып туруп анан бияка Биз акимдерге ушу бир жума болуп тапшырма бердик. Обследование ирригационный сетей кылып жүрүшөт. Азыр мына жумушун бүтөт, полностью Бишкектикин. Бир жумада бүтүп калат го дейм. Мен ошондо толугу менен маалыматтарды берейин, кайсы жерлерде эмелер бар да. ошондой жерлерге уруксат берип салгандарды мына ошо архитектурада ким берген, ким иштеп чыккан ошонусун. Ошонун баарын жоопко тартыш керек анан. Бул жерде ушул жагынан азыр эмени силер эме кылып атасыңар да, незаконный куруп алган ал бул деп же буза албай, например, ошол эле жанагы парк Ататүрктө. Там Бакиевден бери эле күрөшүп келе жататтар ал жерде. Ошону берип койгон. Но но бүгүнкү күндө жанагы хотя бы ирригационный система, подземный инфраструктураны бузган жагынан ошонун бүт баарын выявлять этип туруп бербейсиңерби? Прокуратурага бересиңерби же кимге бересиңер?
башка жактарга, чтобы изилдеп ушунун немесин табыш керек да, надо наказать всех. Анан ошол жерде жана курган эмелер, бизнесмендер, строительдер. Надо же алар жүрбөйбү жыргап эле, жөн эле өнүгүп атпайбы алар. Эмнеге штраф салбайсыңар? Заставлять надо их все это исправлять. Анан кийин эмесин эме кылып атканда, үйдү салып атканда, раз эменин үстүдөн кетип атканда, ошонун үстүгө эмнеге уруксат бересиңер? Үй курганга. Ошол ирригационный системанын, инфраструктурный системанын үстүнө. Как его обслуживать потом? Как его эксплуатировать? Ошону менен өлөт да бүт бар жок. Анан жанагы бир эле эме эмес, жолдордудан суу чыгып кеткенден кийин бүт бар жогу тротуарлар, жолдор, туда-сюда, это мало того, без учета даже морального ущерба населению. Ошол жерде жашаганы менен. Ушунун бардыгын это же вред один только происходит. И только из-за того, что эмеден да. Вот. Видите как? Силерге дагы бүт акчаны каяка торатып атабыз. Мы беднейшая страна, өмдөп эме кылышын ордуга мы ведем себя как эти арабские шейхи. Акчабыз вообще ашып ташып аткансып мамиле кылабыз бүт бар жокко. Обыкновенная безалаберность, бесхозяйственность, безответственность. Ушуну бул силердин отношенияңардан эле зависит этет да. Шаарда силер бийликсиңер да. Ушуну силер контролдоп бардыгын заставлять этип эме кылбасаңар, анан кийин башкалар ошого жараша иш кылып ататтар да бардыгы. Почему строители позволяют себе? Потому что вы позволяете это им делать. Уруксат берип атасыңар да, мүмкүнчүлүк берип атасыңар. Бул жерде да неме вообще системный карай турган болсо, здесь и СМБ, наверное, должна заниматься. Это коррупционный нерсе болуп атпайбы? Кече эле эмеде совещаниеде, сессияда айтты Рустам деген баягы Алайбекович деген, что коррупция уже переходит измена Родинага чейин өтүп кетип атат дейт. Вредительство, прямая диверсия против нашей экономики и против нашей страны. Что настоящая диверсия да? Ким изилдейт муну? Ким заниматься этим? Ким сигнал берет? Шуну үстүдөн иштесеңер, потому что эгер силер эң негизги абаны тазалачу, это зелень, это деревья. Ошол боло турган болсо, и кислорода будет больше, жанагы чаңдарды дагы жутат. Анан дагы бир маселе, жанагы көчөлөрдү жуу, поливать этиш машиналар менен. Ушул как это вообще? Кандай состояниеде ушул? Бүгүн башталды өйдөкү зонадан. Бүгүнтөн баштап уже азыр мына жылуу турган болсо баштайбыз. 20-32 единица машина бар, именно водополивочный. Особенно жанагы жолдорду куруу, кайрадан ремонт кылып тудасты болуп аткан жерлерде обязательно надо поливать. Надо же этих строителей заставлять, буга акча бөлүнгөн да. Ошону эмнеге соблюдать этпейбиз? Мына военный Антоновкада биз жолду оңдоп атат, жөн эле чаңыйт. Ал жерде какая там экология? Ошол жерде эл бүт бар, дышать невозможно. Ошону заставлять же надо, мына экологиянын немеси. Надо же за всем этим следить. Бүт бар жогун. Это обыкновенный, буга акча деле керек эмес. Нужна просто нормальная работа руководителя. Нормальный надзор нужен. Onun бардыгыны мен силерди бардыгыңар ойлойт окшойсуңар, там пристаю к конкретному человеку. Нет, я не к вам не пристаю. Я к вам обращаюсь и вас критикую, потому что вы представляете эту организацию, которая должна этим заниматься. Она кимге накенеме кылабыз, кимге претензия коебуз. А вы начинаете обижаться. Не надо обижаться. Ошол жактарынан карап койсоңор. Эгер муну наладить этпесеңер, мен сразу айтып коеюн силерге. В первую очередь шаардын ичидеги, шаардын эмесинен эле низкий уровень менеджмента. Очень низкий уровень менеджмента мэрии. Управление очень плохое. Очень плохое управление. Бул эмне менен байланыштуу? Же силердин эмеңер менен Адахан Кимсанбаевич айткандай сабаттыгыңар менен эмне менен байланыштуу? Ушуну айтып бере аласыңар? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Почему вы не можете наладить эту работу? Эмне себептен? Сизге суроо. Эмне себептен ушундай? Эмнеге мындай жакшы мындай эме кыла албайсыңар да, ушу жакшы бутуна коюп кое албайсыңар ушул ишти, управленияны?
Bir planыңар жоқ, мындай bir плановый iş жоқ та. Видимо, такое впечатление, что ертең мен келіп алып, ана, так, ребята, что у нас за проблема? Не қылабыз бүгін деп келіп начинаете узнавать. А к вечеру не успеваете. Следующий день повторяется. Ошондой эле болуп аткандай да сезилет да. Вообще эмедей. Баягы өзбектер айтчу эмедей. Махалланын немесин не деп койчу? Махалланын маслачыдай болуп атасыңар да. Давайте, ребята, налаживайте свою работу. Надо же, просто нужно поднять уровень менеджмента мэрии города. Ошол эле, башка эчтеке керек, основной ушул. Ана могу жерлерге жанагы эмелерди киргизип койбойлубу да дополнительный. Ушул эмебизге, постановлениябызга. Жаңы алып атпайбыз постановление. Ушул эмелерге именно жанагы мен айткан сунуштарды да. Хорошо. Чтобы анализ пускай сделать функционально. 407 километр болгон болсо, ошонун канчасы функционально на сегодня работает. Канчасы не работает. Эмне себептен не работает. Кто виноват? Ушунун баардыгын эме кылып туруп бизге берсеңиздер, анан биз анан нары эмени жоопту эме кылсак башкаларга. Хорошо, слушай, жарайт, комитет жазып атасыңарбы? Кошумча менен кошобуз да азыр.